Себепкер коомдук кайрымдуулук фонду 2018 жылы түптөлүп, андан бери калктын айырылуу катмары менен иштеп келебиз. Аларга кийим кече, азык-түлүк, акчалай каржылоо боюнча. Андан сырткары зекеттерди жеткирип берүүнү өзүбүздүн мойнубузга алганбыз. Мына быйылкы жылы Рамазан айынын ичинде 6 миллион сомдун тегерегинде зекеттерди жеткирип берүүгө жетиштик. Алхамдулилла. Азыркы жүрүп жаткан долбоорубуз, бул долбоор кадыр болсоң сал, муктаж болсоң ал деген долбоор. Ага ким кадыр болсо, алып келип сала берет. Ал эми ким муктаж болсо, аны келип ала берет да. Мына ошол долбоорду ишке ашырып жатабыз. Эгерде сиздерде мына ушул теле көрүүчүлөргө дагы кайрылып кетебиз. Сиздерде дагы эгерде үйүңүздөрдө ушундай кийилбей, колдонулбай жаткан буюмдар же кийим кечектер боло турган болсо, колдонууга, кийүүгө да жарактуу болгон, аларды бизге берсеңиздер болот. Биз аларды ушул кайрымдуу инсандар менен биргеликте муктаж үй бүлөлөргө жеткизип беребиз. Азыр дагы бир долбоорубуз башталуу алдында турат. Бул долбоор Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Жаннатул Фирдауста коңшу болууга шашыл деген. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким жетимдин башын сылай турган болсо, ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен жаннатта бирге болуусун айткан. Ошон үчүн ушул нерсеге биз чакырабыз. Себеби мына биздин астыбызда азыр 2022 жана 2023 окуу жылдары турат. Ушуга жетим балдарга кийим кечелерди, спорттук кийим кечелерди, андан сырткары сумкалар жана анын ичиндеги окуу куралдарын алып берүү астында турабыз. Орточо эсеп менен бул 6000 сомдун тегерегинде каржы кетет экен. Мына ошол нерсени эсептеп чыктык. Эгерде мүмкүнчүлүгү болбогондор келип өздөрү алышып, аларга алып берип, кубаныч тартуулоого мүмкүнчүлүгү болбой калгандар акчасын бизге аманат кылып берсе, биз алардын ордунан аткарып беребиз. Ал эми мүмкүнчүлүгү болгондор өздөрү ошол жетим балдарды жетелеп барып, ошол биз дайындап койгон, алдын ала дайындалып коюлган арзан баада бере турган ушул фондубуздун мүчөлөрү бар. Алар өздөрү Кара Суу базарында иштешет. Мына ошол жерге алып барып, аларга кийим кечелерди, окуу куралдарын жана башка кем өксүктөрүн алып берип, анан бир майрамдык маанай тартуулап, кубандыргандан кийин аларга тамак аш жана балмуздактарды алып берип, кайра үйлөрүнө алып келип коюп алдында турабыз иншалла. Ошол нерсеге биз сиздерди чакырабыз.